гений, инженер, миллиардер, филантроп, ойлоп табуучу, инвестор. Акыркы убакта ысымы ар бир экинчи адамдын оозунда айтылып жүргөн, космосту багындырып, технологияны буга чейин белгисиз болгон жаңы деңгээлге чыгарууну максат кылган инсан бул Оба, Илон Риф Маск. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бул чыгарылышта биз Түштүк Африканын кедей шаарларынын бири болгон Приторияда төрөлгөн технологиянын туу чокусуна жеткен Илон Маск тууралуу биле алабыз. Илон Маск 1971 жылы 28 июнда төрөлгөн. Ийгиликке карай жол жогоруда айткандай Түштүк Африканын Притория шаарынан башталган. Болочок генийдин атасы бизнесмен болгон. Ошол үчүн ал өзүнүн 10 жаштагы уулуна компьютердик программалоону үйрөнүүсүнө себеп болгон Commodore 520 компьютерин белек кылган. Ошонун жардамы менен Илон Маск 12 эле жашында Blast Star интернет оюнун ойлоп тапкан жана аны $500 саткан. Урматтуу досум, элестетип жатасызбы? Анын ушунчалык мыкты окумуштуу экенине ушул жерден эле билип койсок болот. 12 жашында компьютердик оюн түзүп, аны $500 сатып жатат. Бул акчасын ал атасы көптөн бери газета аркылуу байкап жүргөн фармацевтикалык компаниянын акциясын сатып алууга жумшаган. 17 жашында Канадага барып окууну чечкен Илон Маск акциясын сатууну туура көрөт. Бул чечимге ата-энеси каршы чыгат. Бирок Илон Маск көздөгөн максатынан кайтпай, Канаданы көздөй жөнөп кетет. Университетке өткөнгө чейин туугандарынын үйүндө жашайт. Кийинчерээк ал Los Angeles Times журналына берген интервьюсунда Канадага барып гана жокчулук эмне экенин билгенин айткан. Кийинчерээк ал Стэнфорд университетине тапшырып, бирок университетти бүткөн эмес. 1996 жылы Илон Маск агасы менен биргеликте жаңы компаниялары үчүн программалык камсыздоочу Zip2 компаниясын түзүшөт. 3 жылдан соң 1999 жылы Zip2-ну компакт компаниясы $308 миллион сатып алат. Бул келишимден Илон Масктын үлүшү $22 миллион болот. Ушул эле жылдын март айында Илон Маск X.com компаниясын негиздеген. Ал компания Confinity менен биргеликте PayPal акча төлөө системасын иштеп чыгарышат. Балким сиз дагы PayPal акча которуу кызматынан кызмат көргөнсүз. Илон Маск аны PayPal деп атоого каршы чыгып, X.com деген ат менен чыгуусун сунуштайт. Ошон үчүн ал директорлор кеңешинин чечими менен компаниядан четтетилет. 2002 жылы октябрь айында PayPal'ды eBay компаниясы $1,5 миллиард сатып алат. Бул жерде Илон Масктын 11% үлүшү болот. Тагыраак айтканда, Илон Маск ал сатуудан $165 миллион акча алган. 2002 жылы Илон Маск SpaceX компаниясын негиздейт. Бул компанияга ал $100 миллион сарптаган. Маск космический учуулардын чыгышын 10 эсе кыскартууну максат коет. 6 жыл тынымсыз эмгектен кийин 2008 жылы ал бул максатына жетет. Анын чыгарган ракеталары азыр дүйнөдө эң аз акчаны талап кылат. NASA компаниясы менен $1,6 миллиард контракт түзүшөт. Кызыгы, Илон Маск компанияны башкарып гана тим болбой, ойлоп табуучулук, инженерлик кызматты да аткарат. Ал ойлоп табуу менен гана чектелбей, орусча айтканда чувство юморга да абдан бай инсан. Башкача айтканда, ойлоп чыгарган ракеталардын аталыштарын элдердин маанайын көтөрүш үчүн жаштыгында максат кылган аттарды кое баштайт. SpaceX деп атаганынын дагы мааниси балалыктагы кыялдар ишке ашышы дегенди билдирет. 2003 жылы ал Tesla Motors компаниясын негиздейт. Буга ал $70 миллион сарптап, Tesla Motors компаниясын ачат. Биринчи Tesla электромобили 2003 жылы элдин сынына коюлган. Ал эми 2006 жылы ал күндөн энергия алуучу панелдерди чыгарган Solar City компаниясын негиздеген. Илон Масктын кийинки проектлеринин бири Powerworld аккумулятордук батареялары. 2017 жылы Panasonic компаниясы менен биргеликте Невада шаарында аккумулятордук батареялар заводун ачышат. Илон Масктын кийинки проектиси азырынча ишке аша элек.
бирок ал абдан кызыктуу идея. Себеби аны ишке ашыруучу эки компания бүгүн Илон Масксыз эле ошол идеяны ишке ашыруунун үстүндө иштеп жүрөт. Ал эми Масктын дагы бир кызыктуу проектиси вакуумдук поезд. Бул жөнүндө ал 2012-жылы интервьюсунда айтып өткөн. Масктын жаңы транспорт каттамы самолеттон 2 эсе тез жүрөт. Ал эми тез жүрүүчү поездден 3-4 эсе тез жүрөт. Башкача айтканда, поезд Лос-Анджелестен Сан-Франциского 30 гана мүнөттө жетет. Кыргыз жолдоруна салыштырып айтсак, Бишкектен Баткенге 25-30 минутта гана жетип барат. Поезддин оң жактары аварияга учурабайт. Күн энергиясы менен жүрөт. Мына достор, Илон Маск жеке өзүнүн өжөрлүгү менен ушундай ийгиликтерге жетип отурат. Бүгүнкү күндө анын ийгиликтери кээ бир мамлекеттердин колунан ашырууга келбейт. Илон Маск чоң державалар менен биргеликте атаандашып, космосту дагы багындырып келе жатат. 2024-жылы Илон Маск Марс планетасына биринчи ракетасын жөнөтөбүз деп айткан. Ал ракетанын максаты Марска чоң шаар куруу. Ошентип, адамдар келечекте Марсты да жашоо планетасына айландырабыз деп максат коюшууда. Тагыраагы Илон Масктын проектиси. Tesla электромобилдерине келе турган болсок, ал өзүнчө эле чоң бир тема. Илон Маск өзү инип жүргөн электромобилин космоско учурганын барыңыздар жакында көрсөңүздөр керек. Кийинки видеолордон Кудай буйрса, Tesla машиналары тууралуу жөнүндө да кененирээк бир видео ролик даярдаганга аракет кылабыз. Ал эми бул окумуштуу гений миллиардер Илон Маск жалгыз өзү кантип ушундай чоң проектилерди түзүп жана ошолорго убактысыны жеткирип жатат. 24 саат убактысын кантип колдонот? Ушул тууралуу дагы буйрса, кийинки видеолордон кенен чыгарганга аракет кылабыз. Мына достор, бүгүнкү видеодо дагы мен ойлойм пайдалуу видеолордон болду. Биздин Кыргызстанда дагы өзүбүздүн Илон Маскыбыз чыгат деп ишенебиз. Бүгүнкү Кыргызстандын жаштары абдан чоң изденүүлөрдүн үстүндө келе жатканын байкап жатабыз. Кудай буйрса, Кыргызстан дагы дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин айлануусуна үмүт кылабыз. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз жана биздин каналга подписаться кнопкасын басыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.